Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар жана YouTube көрүүчүлөр, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Кудайберди Дуйшоев тааныштырам. Баткенде курулуш материалдарын саткан ишкерлер жана айлык акысын ала албай жаткан усталар кезектеги кайрылуусун жасашты. Ишкерлердин Салам медиага берген маалыматына караганда, жалпы жонунан 70 миллион сомго чукул акчаларын ала албай жатышат. Биздин кайрылуубуз ошо Садыр Нуркожоевго кайрылайык дедик. 2022-2023 жылкы ошол коголондон жабыркаган үйлөрдүн себебинен ошол строй материалдарды бергенбиз. Биз өзүбүз жеке ошол крышасыны ошол пластик айнектерини жасап бергенбиз. Бүгүнкү күнгө чейин ошол акыркы биринчи төлөмдөрүн төлөп келип аткан, кийинки төлөмдөрү бүгүнкү 4-5 айга чейин төлөнбөй келип жатат да негизи. Анан биз эле эмес, бүгүнкү күндө ошол усталардын акысы, строй материалдан алган миллиондогон, 10 миллиондогон карыздары бербей бүгүнкү күнгө чейин качып берет да. Ошол сизге кайрылат деги, ошол Садыр Нуркожоев ошонун ушу сиздин буйругуңуз менен болгон себептен ошол элдер ишенип, ошол бир туугандар ошол эртерээк үйгө кирип калсын деп биз ишенип бергенбиз. Жашыруун иштеген казино табылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка караганда, мекеме криптобиржа жана криптомайнинг кызматын көрсөтүү үчүн ачылып, жашыруун казино катары иштеген. Тинтүү иштеринин жүрүшүндө мыйзамсыз аракеттерден ири суммадагы акча каражаттары табылып алынган. Мындан тышкары, тиешелүү салык төлөмдөрүн төлөөдөн качуу максатында иш жүзүндөгү кирешени жашыруу документтештирилген фактылар аныкталган. Учурда бюджетке келтирилген зыяндын суммасын аныктоо боюнча кошумча ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Баткенде мыйзамсыз жүк аныкталды. Баткен облусунун аймагында Кыргыз жаранынын башкаруусундагы унаадан Евразиялык экономикалык биримдигинин бажы аймагына ташып келүүнүн мыйзамдуулугун тастыктаган документтери жок жүк аныкталган. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан маалым кылышты. Коңшу мамлекеттен алынып келинген жүктүн жалпы салмагы 700 кг, баасы 24 500 сомду түзгөн. Аталган факты боюнча жалпысынан 34 923 сом туумдар жана тийиштүү бажы төлөмдөрү алынган. Баткенде чек арадан мыйзамсыз өтүп жүргөн 50 жаштагы жаран кармалды. Бир нече рет кайтаруудагы чек араны мыйзамсыз бузуп өтүп жүргөн Баткен облусунун 50 жаштагы тургуну кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Учурда Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 378-беренесинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү негизинде кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Кыргызстанда акыркы жумада 21 миңден ашуун жол эрежеси бузуу фактысы аныкталган. Үстүбүздөгү жылы 13 майдан 19 майга чейинки аралыкта өлкө аймагында айдоочулар тарабынан 21 351 жол эрежеси бузуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Эң көп 6427 учур транспорт каражаттарынын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу катталган. Мындан сырткары белгиленген ылдамдыктан ашуу 3580, жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эрежелер бузуулар 363, тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкаруу 171, мас абалында автотранспорт каражатын башкаруу 142, автоунаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылатуу 51, авто ээн баштык 4, жалган мамлекеттик номер менен унаа башкаруу 2, башка жол эрежелерин бузуу фактылары 10611 болду. Мындан тышкары ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 1059 унаа айып кароосуна токтотулган. Сузакта 2 көмүскө медреселердин ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Жалал Абад облусунун Сузак районунда мыйзамсыз иштеп жаткан 2 жашыруун хужура тибиндеги медреселердин ишмердүүлүгүнө бөгөт койду. Мекеменин маалыматына караганда, эркектер жана кыз келиндер үчүн медреселер Сузак районунун Тотуя айылында орун алган. Алар 2022 жылдын аягынан бери иштеп келатканы аныкталган.
Эркектер медресесинде 9 жаштан 18 жашка чейин 25тен ашык балдар окушкан. Алар медресенин аймагында жашашкан жана күн сайын таңкы 8ден кечки саат 5ке чейин диний сабактарга тартылган. Аялдар медресесинде 40ка жакын аялдар, кыздар билим алып турган. Медреселерге тартылган мектеп курагындагы балдар жана кыздардын бири да мамлекеттик орто мектептерге барышкан эмес. Бул медреселерде диний сабактарды диний билими жок мугалимдер алып барышкандыгы аныкталган. Жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча мыйзам бузуулар боюнча актылар жана протоколдор түзүлүп, медреселерди уюштурган тараптарга айыппул салынган. Мындан тышкары жашы жете элек окуучулар Сузак райондук милициясына жеткирилип, ата-энелер менен профилактикалык сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, тиешелүү протоколдор түзүлгөн. Акыркы саатка алынган жаңылыктар ошолор болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуз.